Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн көтүлө турган тема бизде кош жазуу. Бухгалтердик эсептин негизиндеги элементтердин бири 8 элементти билесиздер. Өзү бул документация, инвентаризация, баалоо, калькуляциялоо, кош жазуу, бухгалтердик сандар, бухгалтерский баланс жана финансылык отчеттуулук. Ушул 8 элементтин бири кош жазуу болуп эсептелет. Эми кош жазуу эмне болот дегенде, бухгалтериянын эң негизи өзөгүн түзгөн нерсе бул кош жазуу. Кош жазуу дегенде бул теманын негизги максаты эмне? Келечекте сиздер эртең бир күнү бухгалтер болгонуңуздарда негизи бухгалтерияда кош жазуунун негизинде бүт ишиңер жүрөт. Кандайча дегенде, ар бир чыккан же келген сумманы эки санда көрсөтүү бул кош жазуу деп айтылат. Ошол кош жазууда сиздерде бухгалтерский балансыңар чыгат. Ошол эле жерде сиздердин бухгалтердик шотторуңар колдонулат. Ошол жерде сиздердин финансылык отчеттуулугуңар чыгат. Андан сырткары ошол жерде сиздерден сөзсүз түрдө кош жазуунун негизинде сиздердин документтериңер жана башка нерселериңердин баардыгы толтурулат. Кош жазууда эң негизги максаты бухгалтердик эсептеги ошол өзгөрүүлөрдү туура чагылдыруу. Ошол бухгалтердик эсептин активтеринин, пассивтеринин жана кирешелеринин жана чыгашаларынын туура бухгалтердик эсепте чагылдыруу үчүн бизге эң негизги механизм болгон бул кош жазуу болуп эсептелет. Ушул теманын алкагында сиздер негизги китептерди билесиздер. Мурдагы эле бухгалтерский учет Исраилов, Курманбекова деген китеби бар. 2015-жылы чыккан. Андан сырткары основа бухгалтерского учета деп 2009-жылы чыккан Исраиловдун методический пособиясы бар. Андан карасаңыздар болот. Бухгалтердик эсептин негиздери деген Жанузаковдун китеби чыккан. Мен сиздерди буга чейин бул темага чейин башында тааныштырып кеткенмин. Ал китептерди даже электронный ссылка кылып сиздердин немеңиздерге таштаганмын. AVN порталыңарда да бар. Андан сырткары сиздердин ошол лично AVN ошол 80-82 да алсаңыздар болот. Ошол жерде сиздердин толук ушул бухгалтердик эсептин ушул кош жазуу боюнча негизги маселелери каралган. Бүгүнкү лекцияда мен негизги 2 суроону камтып кетет элем. Биринчи, кош жазуу жөнүндөгү түшүнүк. Кош жазуу жөнүндө түшүнүк. Экинчиси, кош жазуунун Деме биринчи суроо боюнча токтоло кете турган болсок, ал лекцияңарда бар. Кош жазуу деген эмне? Бир эле сандын эки шотто көргөзүлүшү бул кош жазуу деп айтылат. Бири дебетте, экинчиси кредитте деп айтылат. Дебет деген сөз, өзү имею деген сөз, орус тилине алынганда бул меники деген сөз, кредит деген сөз бул карыз деген түшүндүрөт. Бирок түздөн түз смысл болгондо ар бир бухгалтердик сандар сөзсүз түрдө эки шоттон турат. Бул эки түрлүү шоттордон турат. Кандай шоттор дегенде бул активдүү шоттор жана пассивдүү шоттор болуп бөлүнөт. Ошол шоттордун негизинде кош жазуу, мындай айтканда, ошол дебет жана кредитке жазуу өзү кош жазуу деп айтылат. Башкача айтканда, бир эле сумманын эки санда көргөзүлүшү, биринчиси дебет боюнча, экинчиси кредит боюнча көргөзүлүшү бул кош жазуу деп айтылат. Ошол кош жазуунун негизги шарты кандай дегенде, биз шотторду экиге бөлгөнбүз. Билесиңер, сиздер билгендей активдүү шоттор бар жана пассивдүү шоттор бар. Ошол активдүү шоттор төмөнкүдөй түзүлүшкө ээ. Мына ол активдүү шот болсо, билесиздер. Буга чейин деле шотторду бир аз өткөнбүз, дагы өтөбүз. Шот деген мына эки тараптуу таблица болуп эсептелет. Ошонун активдүү шотунун структурасы дебет жагында баштапкы калдык сальдонан ачала жана дебет жагында увеличение, көбөйүү көргөзүлөт. Ал эми кредит жагында уменьшение же болбосо азаюу көргөзүлөт дагы. Акыркы калдык сальдона конец. Бизде дебет жакта чыгат. Дебитовый оборот деген бул эгер активдүү шот боло турган болсо, канча ошол биздин каражат келип түшкөн болсо дебитовый оборотко чагылдырылат. Ал эми канча кеткен болсо кредитовый оборотко чагылат. Сальдонан ачалага дебитовый оборотду кошуп кредитовойду кемиткенде бизде сальдона конец чыгат. Ошонун эле негизинде бизде кош жазуу кандай болот дегенде, сиз менен бизде кош жазуу ушул бир эле сандын, бир эле сумманын бир жакта дебетте, экинчи жакта кредитте көргөзүлүшү айтылат. Ал эми пассивдүү шот, наоборот. Пассивдүү шоттор сиздер билесиздер. Пассивдүү шоттор.
Булар кайсылар дегенде, бул карыздык шоттор, бул капиталдын шоттору. Эми ошол карыздык шоттордо, капиталдын шотторунда баштапкы калды кредит жагында көргөзүлөт. Кредит жагында көбөйүү, увеличение көргөзүлөт. Ал эми дебет жагында уменьшение көргөзүлөт дагы. Булардын да дебитовый обороту чыгат. Дебитовый оборот жана кредитовый обороту чыгат. Кредитовый обороту. И сальдо наконецы бул жакта аныкталат. Ушул пассивдүү шоттор наоборот активке карама-каршы шот болот дагы. Алар кредит жакта көбөйөт, дебет жакта азаят. Ал эми активдүү шоттор дебет жакта көбөйүп, кредит жакта көргөзүлөт. Эми ушул активдүү, пассивдүү шоттордун негизинде бизде кош жазууда эң негизги механизм бар. Ушул механизмди түшүнгөн адам бухгалтерияны толук жүргүзө алат. Кандай механизм дегенде, ал механизм биринчи ушу эки шарт бар. Эки шарттын биринчиси сандардын, бухгалтердик сандардын же болбосо шоттордун дебет жагында, дебет тарабында активтердин көбөйүүсү, ал эми пассивтердин азаюусу көргөзүлөт. Пассивтердин азаюусу көргөзүлөт. Сандардын, шоттордун кредит жагында, кредит тарабында активтердин азаюусу, ал эми пассивтердин көбөйүүсү көргөзүлөт. То есть ушул эки шарт эң негизги шарт болуп эсептелет. Дагы кайталаймын. Кош жазуунун эң негизги шарты дебетте активтердин көбөйүүсү, пассивтердин азаюусу. Ал эми кредитте пассивтердин көбөйүүсү, активтердин азаюусу. Ошондой эле, ушул немеге окшош эле активдүү шоттордун катарына расходдуу чыгашалардын шоту дагы кирет. Бирок алардын сальдо начала, сальдо наконецы болбойт, ошондуктан чыгашалар дебет тараптан көбөйөт, кредит жактан азаят. Ал эми кирешелер болсо пассивдүү шоттой болот. Ошондой эле пассивде эле кредит жакта көбөйөт, дебет жакта азаят. Ошондуктан кош жазуунун эң негизги мен айтып кеткен ошол условиясы, значит, дебет тарапта бизде активтердин жана чыгашалардын көбөйүүсү, ал эми пассивтердин жана кирешелердин азаюусу дебет тарапта көргөзүлөт. Экинчи шарт, кредит тарабында активтердин азаюусу, чыгашалардын азаюусу, пассивтердин жана кирешелердин көбөйүүсү ушул шарт менен колдонулат. Мисал алабыз. Мисалы кандай дегенде, мисалы биз кассадан жумушчуларга айлык акы бердик. Жумушчуларга айлык акы. Мисалы 100 миң сом дейин. Эми ушул 100 миң сом деген сом, ушул 100 миң сом эки шотто көргөзүлөт. Кандай дегенде, касса деген шотто берип атабыз, азаят. Ошондуктан мына активдүү шот, кассанын кредитинде 100 миң сом болуп атат дагы. Жумушчуларга карыз деген шот, обязательство, пассивдүү шот болот дагы. Ал дебетке 100 миң сом болуп түшүп атат. Ошондо карасаңыздар, мына жерде 100 миң дебет тарапта, а кредит тарапта 100 миң кассаныкы чыгат. Ошондуктан бул шоттун жазуусу дебет жумушчулардын карызы, а кредит касса болуп атат. Или болбосо материалдарды сатып келдик деген мисалы. Материалды сатып келип атабыз. Бул жерде дагы отдельный өзгөрүү жок, материалдарды. Эмне болуп атат дегенде, дебетте материалыбыз көбөйүп атат. Материал, мисалы 20 миң сом дейин, 20 миң сомго материал сатып келе турган болсок, дебетте материалыбыз көбөйүп атат. Кредитте биз акчага сатып келип атабыз, ошондуктан биздин акча 20 миң сомго азайып атат. Мына бул жердеги баягы биздин шартка түшүп калды. Дебет тарапта көбөйүү, кредит тарапта азаюу. Бардык операциялар, бардык кош жазууда бардык операциялар ушул негизги мына шарттан чыга албайт. Ушул эки шарт сөзсүз түрдө колдонулат. Ал шартты мен баяда кайталап кеттим, азыр да кайталаймын. Бул сандардын дебет тарабында активтердин жана расходтордун көбөйүүсү көргөзүлөт. Ал эми кредит тарабын ошол жерде пассивтердин азаюусу жана кирешелердин азаюусу дебет тарапта көргөзүлөт. Ал эми кредит тарапта
aktiflerдің азаюсы, чыгашалардын азаюсы көргөзүлөт. Ал эми пассивтердин көбөйүүсү жана чыгашалардын, кирешелердин көбөйүүсү ошол сандын кредитине көргөзүлөт. Ушул негизги шартка бүт кош жазуу түшөт. Двойная запистин, то есть кош жазуунун эң негизги шарты ушунда жана эң негизги мааниси ушул бардык жерде дебитовый, кредитовый обороттор бири-бирине барабар келет. Себеби дегенде сен бир сумманы дебетке, кредитке көргөзүп атасың, ошол себептүү айдын аягында отчет түзүүдө, ошондуктан ошол эки дебеттик шоттор жана кредитовый обороттор бири-бирине дал келген үчүн алардын балансы сөзсүз түрдө чыгып турат. Ошондуктан бухгалтерский баланс деген темадагы ушул шот менен байланыштуу. Биз бухгалтердик балансты өзүнчө өтөбүз, бухгалтердик шотту өзүнчө өтөбүз. Бирок ушул жерде ушул кош жазууга эң негизги основа, эң негизи бухгалтердик ошо кош жазуунун негизи болуп, шоттордун активдүү, пассивдүү, киреше жана чыгашалы болуп бөлүнүшүндө калат. Ошол шоттордун структурасынын өзгөрүшүнө жараша биздин кош жазуу жүргүзүлөт. Биринчи суроо боюнча эң негизги моменттери ушул. Сиздер өзүңөрдүн немеңиздерде карайсыздар, китебиңиздерде жана үйгө тапшырма катары мен берип кетет элем. Үйгө тапшырма 10 операция жазасыңар. Мына бул операция деген, мына бул мен мисалы жумуштарга айлык акы бердик, материал сатып алып келдик деп айттым го. Ушундай операциядан 10 дойлой табасыңар дагы, 10-уна азыркыдай кылып дебет, кредит коюп, кош жазуу жүргүзүп келесиздер. Үйүңүздөргө ошол биринчи суроо боюнча тапшырма. Мына биринчи суроону жыйынтыктап жатканда, сиздер менен биздер эң негизги нерсени унутпашыбыз керек. Бухгалтердик ошол кош жазуунун эң негизги шарты бухгалтердик сандарга байланыштуу. Ошол бухгалтердик сандардын кандай түзүлүшкө ээ болсо, активдүү, пассивдүү шот. Ошого жараша сиздер менен биздерге эң негизги эки шарт келип чыгат. Бул эки шарттын биринчиси дебет тарапта активдердин көбөйүүсү жана чыгашчылардын көбөйүүсү, ал эми пассивдердин азаюусу жана кирешелердин азаюусу ошол дебет тарапта көрсөтүлөт. Ал эми экинчи шарты сандын шоттун кредит тарабында активдердин азаюусу жана чыгашчылардын азаюусу, пассивдердин көбөйүүсү жана кирешелердин көбөйүүсү көргөзүлөт. Ушул эки шартты унутпагыла. Ушунун негизинде бухгалтердик шоттордун негизинде ушул кош жазуунун негизинде бизде бухгалтердик баланс келип чыгат. Буга бухгалтерский баланс деген теманы дагы аден өтөбүз. Мен андан мурда азыр эми сиздер менен экинчи суроону кайталасак, экинчи суроону карап чыксак, экинчи суроодо кош жазуунун негизги элементтери. Көпчүлүк мезгилде мына агаларыңардан, аталарыңардан, эжелериңерден же өзүңөрдөн чоңдордон уккансыңар, экилик бухгалтерия, двойная бухгалтерия деп. Эмне үчүн двойная бухгалтерия деп айтылат? Себеби көп бухгалтериянын өзүнүн негизи көп жерде экилик элементтен турат. Кандай экилик элементтер бар дегенде, ошол экилик элементтердин бир канчасы болот. Ал кандай экилик элементтер дегенде, мен азыр бир канчасын санап берем. Ошолорду бир сире өзүңүздөргө жазып алсаңыздар болот. Любой нерсенин эки тараптуу нерселери бар. Бул биринчи азыркы экилик элемент. Биринчиси кош жазуу. Кош жазуу. То есть бул жерде бир санды эки жерде көргөзөбүз. Бири дебет боюнча, экинчиси кредит боюнча. Мына А, Б деп кете берейин мына. A'sı debet boyunca, kredit, B'sı kredit boyunca. İkinci, koş yazının dağı, двойная бухгалтериянın dağı bir elementi, любой информация iki tarafta жүрөт. İnformasyonun iki tarafta oluşu. İnformasyonun iki tarafta. Kандай iki tarafta degende, birincisi informasya kelet, informasya bizden ketet. Üçüncü elementi, buhalterdik balans. Balans iki bölükten turat. Aktif, pasif. Dördüncü elementi çarbalık жыйынтык. Çarbalık жыйынтык. Бұл қандай дегенде финансовый результат деп айтат, же болбосо финансылык жыйынтык. Бұл финансылык жыйынтыкты чыгарыш үчүн сиздер менен биздер сөзсүз түрдө эмнени учетко алышыбыз керек? Доход, киреше жана чыгашаны эсепке алышыбыз керек. Чарбалык жыйынтыктын натыйжа, чарбалык натыйжа кандай болот дегенде, прибыль или убыток. Bunu da эсепке алышыбыз керек. Андан сырткары,
Şottор кандай болот дегенде, шотторда бухгалтердик шоттор эки түрдүү болот. Бул биринчи тарабы активдүү шоттор, пассивдүү шоттор болот. Андан сырткары өзүнүн табияты, өзүнө акыбат кылган, мындай объем информацияны каптоо боюнча, маалыматты чогултуу боюнча шоттор дагы экиге бөлүнөт. Кандай шоттор дегенде, синтетикалык шоттор жана аналитикалык шоттор. Кийинки синтетикалык шоттор, аналитикалык шоттор деп айтылат. Андан сырткары балансты айтып кеттим, буларды айтып кеттим. Дагы нерсе, мисалы кассаны мисалга турган болсок, кассада дагы эки түрдүү документ болуп турат. Это приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер деп айтылат. Өзүңөр билесиңер, көргөнсүңөр көбүнчө приходный кассовый ордер менен расходный кассовый ордер. Кече практика барганда да ушул приходный, расходный кассовый ордерлерди толтуруп келдиңер. Өзүңөр ишканада толугу менен көзүңөр менен көрдүңөр. Мындан сырткары бир канча элементтери бар. Ар бирин айтып кете берсек өтө көп. Бирок эң негизгиси двойная бухгалтерия бардык нерсени кошу менен кошо жүргөн жери бар. Мисалы шоттор активдүү, пассивдүү, баланс актив-пассив болуп бөлүнөт. Кош жазуу дебет, кредит, шоттордун эки тарабы бар. Ал дагы дебет, кредит болуп көргөзүлөт. Азыр айтып кеттим. Шоттордун андан сырткары информацияны топтоо боюнча синтетикалык жана аналитикалык бөлүнөт. Ушунун негизинде двойная бухгалтерия деп айтылат. Андан сырткары билесиздер, бухучет өзү дагы экиге бөлүнөт. Бул кандай дегенде, бул башкаруу эсеби жана финансылык эсеп деп бөлүнөт. Финансылык эсеп эң негизги внешний пользовательдерге, сырткы керектөөчүлөргө, ал эми башкаруу эсеп болсо ички немелерге. Бул кандай болот дегенде, ошо мына мисалы 9 болсо 10-чу пользовательдер. Пользовательдер да экиге бөлүнүп кетет. Кандай пользователи дегенде, информацияны пайдалануучулар. Внутренний бул ишкананын ичиндеги иштегендер, внешний бул инвесторлор, налоговый инспекторлор, кредиторлор, акционерлер, биздин ишканадан сырткаркы адамдар болуп эсептелет. Ушундай болуп, бухгалтериянын эң негизги нерселери мен 10-ун гана санап бердим. Мындан сырткары да көптөгөн жерде кош экилик бухгалтерия келип чыгат. Ушул двойная запись же болбосо кош жазуу эң негизги мисал катары бухгалтериянын ичинде сөзсүз түрдө ролду өтө чоң ойнойт. Себеби дегенде, эртең бүрсүгүнү сиздер ар бир баштапкы документти толтуруп жатканда, ошол баштапкы документтин негизинде силер корреспонденция шитов деп коет. Ошол корреспонденция шитовту сөзсүз түрдө жүргүзүшүңөр керек. Бир нерсе айтпай кеттим. Кош жазууну ар түрдүү аташат. Иногда называют его бухгалтерской записью. Же болбосо бухгалтердик жазуулар деп айтылат. Кээ бир жерде проводка деп айтылат. Көпчүлүк жерде сенен сурайт. Проводканын кайсын үйрөндүң депчи. Ошол проводка деген өзү кош жазуу. Кээ бир жерде корреспонденция шитов, шоттордун айкалышы. Корреспонденция деген шоттордун айкалышы болуп келет. Ошондуктан корреспонденция шитов деп айтылып калышы мүмкүн. Эгерде сиздер эртең бүрсүгүн ошол китептерден окуп жатканыңарда корреспонденция шитов келсе деп жазылса, же болбосо бухгалтердик запись деп жазылса, же кош жазуу, двойная запись деп жазылса, же болбосо бухгалтерские проводки деп жазыла турган болсо, коркпостон аны кош жазуу деп түшүнө бергиле. Ал бир эле сөз. Ошол баягы бир нерсенин бир канча аталышта болуп калганда, себеби дегенде бул кош жазууну өзү Лука Печоли ойлоп тапкан. Лука Печоли трактат о записях деп жазышкан мунучу. Алар запись, бухгалтерские записи деп келишкен, кийин анан кош жазуу деп бирөөлөр ойлоп тапкан. Ошентип ар кимдин аркыл биздин илимпоздор ар түрдүү ат менен атап жүрүп, азыр баардыгын топтоп келгенде булар двойная запись деп, же болбосо кош жазуу деп айтылат, же бухгалтерская запись деп айтылат. Ошо бухгалтердик записьтерди жүргүзүү, бухгалтердик жазууларды жүргүзүү эң негизги бухгалтердин иши. Мына бул жерде дагы айтып кетсек болот экен, мына 11-чи мисалы документы делятся аналитические документы. Жана башка ушундай бир нерселер бар. Ошондуктан эсиңиздерден чыгарбагыла. Ушул бухгалтердик эсептин тарыхында да окуп чыгасыңар. Көп ошол кош жазуунун кайдан келип чыкканы, кош жазуунун негизги механизмдери азыр мен айтып кеттим, жана негизги элементтерин айтып кеттим. Жыйынтыктап айтканда, сиздер сөзсүз түрдө ошол келечекте бухгалтерияда иштеп жатканыңыздарда бухгалтердик записти ар бир мезгилде
толық кылыш үчүн биринчи элестетиш керек. Мындай айтканда, орустар айткандай прикинуть надо да. Мындай же болбосо өзбектер жакшы айтат, тасаввур кылыш керек. Мисалы, материалды сатып келдик дегенди элестетиш керек. Материалды каяктан сатып келип атабыз? Эмнеге сатып келип атабыз? Значит, материал дегенибиз көбөйүп атат, акчабыз азайып атат. Же болбосо, допустим, банктан кредит алдык деп атабыз. Значит, кредит алып атканда, кредит деген уже карыз деген түшүнөт, карызыбыз көбөйүп атат. Ошол эле мезгилде биздин акчабыз көбөйүп атат. Ошондуктан ар бир операциянын эки тарабы бар. Бири дебетке жазылат, экинчиси кредитке жазылат. Ошону эсиңиздерден чыгарбагыла. Ошол ар бир операцияны сөзсүз түрдө сиздер элестетиш керек. Кош жазуу түзүш үчүн элестетиш керек. Элестете турган болсоңуздар, ордуна өзүңөрдү коюп келе турган болсоңор, оңой болот дагы, туура кош жазуу болот. Ошого аракет кылайлы, келечекте бухгалтер болгонуңарда ушул элестетип, өзүңөрдү ошол жерге алып барып коюп, ошону менен иштесеңиздер, сиздерге жеңил болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер суроолор болсо берсеңиздер, мен сурооңуздарга да жооп беришке аракет кылайын. Рахмат чоң.